Кыргызстан тоо лыжа жана кышкы эс алуунун өлкөсү деген уран астында уюштурулган кайрымдуулук фестиваль 15 жылдан бери туризм департаментинин демилгеси менен өткөрүлүп келет. Салтка айланган иш-чара быйыл өзгөчө күнгө туш келди. Себеби узап бараткан кыштын акыркы жумаларында жааган калың кар лыжа сүйүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрдү. Кышкы туризмдин жакшырышы өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө чоң өбөлгө түзөт. Мындан улам мамлекет региондордо да тоо лыжа комплекстерин куруу боюнча аракеттерди көрүүдө. Маселен, Кыргызстандын кооз жаратылышына суктанган чет элдиктер миңдеп саналат. Мамлекет башчы бизге тапшырма катуу коюп атат талапты. Ошондуктан бир 3-5 жылдын ичинде буюрса бизде ушул курорттордун тоо лыжа курорттордун инфраструктурасы толук кандуу иштеп, 100 миңдеген туристтер бизге сырттан келгенге шарт түзүлөт. Лыжа базалары курулганы турат. Бизде азыр проекттер да бар, ишке ашып атканы бар. Чынын айтканда, бул бир канча жылдардан кийин бизде келечек өтө кенен болот деген терең үмүтүбүз бар да. Себеби баарысы курулуп жатат, баарысы толук шарттарыбыз бар да бул лыжаны өнүктүрүүгө. Планируем, если будет инвестор, фуникулер поставить. Эгерде инвестор болуп калса, базага узундугу 5 чакырымды түзгөн фуникулер коебуз. Учурда ал Италияда турат. Биз азыр инвесторлорду издеп жатабыз. Эгер ишке ашып калса, лыжа сүйүүчүлөр кабелдик асма жолдор менен чыгып калышат. Борбордун ызы чуусунан качып, таза абада эс алууну каалаган шаардыктардын саны арбып барат. Чоң кичине дебей жыл сайын үй бүлөсү менен сноуборд же лыжа тебүүнү салтка айланткандар көбөйдү. Жакшы, буюрса Кыргызстанда туризм өнүгүп атпайбы? Лыжа спорту, жөө, трек. Ошонун себебинен туристтер көп келе баштады. Досторум менен эс алып жүрөм. Аябай сонун погода, келгиле барыңар, эс алып кеткиле, аябай сонун жеркен. Лыжаны жакшы тебем. 3 жыл тебем уже. Бүгүн атам менен келдим мен. Спорт менен заниматься керек. Ушинтип суббота, воскресенье жумуштан чыкканда ушинтип келип эс алып тургула. Аябай жакшы, өзүбүздүн биздин жерге жетпейт эч кандай жер. Соңку жылдары кышкы туризм сезону жанданганы өлкөгө келген туристтердин саны көбөйдү. Буга чейин лыжа спорту бир гана чет элдик жарандарды кызыктырып, ар кайсы өлкөдөн туристтер келсе, азыр жергиликтүү туристтердин дагы агымы көбөйүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 28 тоо лыжа базасы бар. Азыркы тапта анын 10 гана активдүү иштейт. Жакында эле Кашка суу менен Чаткалда да тоо лыжа базасы ачылып, туристтер үчүн эшигин ачты. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.